Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге түстүү капустадан жасалган дагы бир даамдуу салатты сунуштайм. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач капустаны сууга бышырып алабыз. Кайнап жаткан сууга жарым аш кашыктай туз салып, капустаны салабыз дагы. Кайнап баштагандан кийин 7-8 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Капустанын өлчөмүнө жараша болот албетте. Ошондуктан вилка менен сайып текшерип алып, андан кийин чыгарабыз. Бир аз убакытка муздаганча коюп коебуз, андан кийин гүлдөрүнөн ажыратып алабыз. Эң негизгиси капустаны бышырганда тегиз бышырып алганга аракет кылыш керек. Капустабыз катуу болуп калбаш керек, ошондой эле эзилип дагы кетпеш керек. Ал эми өлчөмүн болсо өзүңүздүн каалооңузга жараша чоңураак же майда кылып ажыратып алсаңыз болот. Эми чоңураак идишке 3 жумуртканы чагып, кашыктын учуна бир аз туз, кызыл таттуу калемпир жана кара муручту салып жакшылап чалып алабыз. Жумурткага капусталарды салып жакшылап аралаштырып алдык. Эми табага 80 мл өсүмдүк майын куюп, майды аябай ысытып алгандан кийин капустаны 2 бөлүп салып кууруйбуз. Капустабыз бышкан, ошондуктан жон гана кызарганча 1-1,5 мүнөттөн кууруп алабыз. Салатыбызга дагы бир керектүү азыктардын бири бул ышыталган майда охотничий колбасалар. Бул жерде 150-200 граммдай болсо болот. Ичке болгондуктан сүйрүү кылып кыйгачынан туура алабыз. Жана 3 дана помидорду майда туурап алабыз. Эгер черри аттуу майда помидорду алсаңыз, анда мындан дагы жакшы болот. 2 бөлүп туруп эле салатыбызга кошо беребиз. Ал эми бул салатты майонез менен аралаштырабыз. Бизге 100 грамм майонезге 1 тишче сарымсакты майдалап кошобуз. Жана 1 чай кашык соя соусунан куябыз. Жашыл чөптөрдөн өзүңүз каалаган чөптү кошсоңуз болот. Мен бир аз укроп коштум. Жана кашыктын учуна бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ошо менен соусубуз даяр. Салатыбызды чогулта берсек болот. Салатыбызды жакшылап аралаштырып алып, 10-15 мүнөттөй тыныктырып коюп, андан кийин бере берсек болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, аябагандай жасалышы жеңил жана даамдуу салаттардын бири. Бул салатка кандай ат коюп койсок болот? Сиздердин сунушуңуздарды күтөм. Комментарийге жазыңыздар. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.